Азыр болсо конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Келиңиздер. Элирчисын эл тандайт теледолбоорунун финалисти, көптөгөн эл аралык фестивалдардын лауреаты, Эмустар студиясынын жетекчиси, ырчы, актер, композитор, элибиздин сыймоо болгон Гейджи Эльмурат жана окуучусу Эмустар Даниэль Канатбеков бизде конокто. Кандай келип алдыңыздар? Кутман жакшыбы? Биз абдан сонун келдик, жомоктогудай. Жакшы. Таң түз эфир мынакей өзүңүздүн алгачкы деп койсок болот экен, шакиртиңиз менен кошо келип отурасыздар. Келиңиздер, кантип иштеш мынакей студияңызда, кантип шакирт алып калдыңыз? Продюсерлик түйшүк кандай экен, ушул туурасында кеп салсаңыз. Кадыр артында менин алгачкы товарым деп да калдыңыз, тамашалап. Эми негизи биринчиден бардык кыргызстандыктарды Кутман таңыңар менен деп айткым келет. Бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү, жемиштүү болсун. Кийинки суроого келсек. Биз ушул 2,5 жылдан ашып калды. Эмустар деген аталышта музыкалык медиа хаус деп ачканбыз, медиа үй. Ал жерде ушул ырларды шөкөттөө, мүн жаздыруу, кинолорго дубляж, аудио форматтагы бардык кызматтарды ошол тармакта элибизге кызмат көрсөтөт, ошол эле чыгармачылыктагы инсандар, ырчыларыбызга баарына кызмат көрсөтүп келатабыз. Эми ошол жыл аралыгында мен сахнада аралашып жүргөнүбүзгө 13 жылдын жүзү болуптур. Баягы канча жыл өткөн сайын артыңдан бир окуучу калтыруу же шакирт айтмакчы калтыруу дегендей максатта көп сунуштар болду, көп жаш балдар келет, жаш таланттар келет. Ушундай жардам бербейсизби же иштешпейлиби деген сунуштарын айтышчу. Бизде убакыт тилекке каршы аз болгондуктан анын жоопкерчилиги өтө чоң да. Анын чыгармачылыгына баш отуң менен киришип чуркашың керек болот да. Ошондой көп убакыт тар болуп жүрүп, кийин мынакей азыр Даниэль менен интернет аркылуу таанышып, бул азыр Инстаграм аркылуу таанышып сунуштап калды. Ушундай иштешсек кандай болот деп. Негизи мен көп эле жаш таланттарга баягы убактым жетпейт деп мүмкүнчүлүк болуп атканда, бирок бул баланы менен таанышып, сүйлөшүп, диалог куруп, үнүн сынап көрүп, анан ата-энеси менен келишип иштешкенге туура келди. Дагы кандай критерийлер менен тандап алдыңыз? Бир гана үнүбү же болбосо? Үнү. Анан кийин эң башкы максат ушул Эмустар студиясындан алгачкы долбоор десем болот. Долбоордун бул мүчөсү. Кудай буйрса, бул кыргыз элибизге жакшы чыгармаларды азыр 2 чыгарма жазылды. Биринчи клиптин үстүндө азыр иштеп атабыз. Күндөр, түндөр сиздерге келгенге чейин да түнү менен уктаган жокпуз. Ушул жигиттин артынан да клиптерине чуркап жүрөбүз. Кудай буйрса, ушул аз убакыттын ичинде жакшы клиптерин, жакшы чыгармаларын, жакшы формаларын, бир кыргыз шоу бизнесинде бир аз болсо да бир өзгөчөлүк, бир жаңылык киргизели деген максатта жүрөбүз. Жакшы, Даниэль мырза, келиңиз. Ырчы болуу көргөн көзгө оңой көрүнгөнү менен, анын түшүгү, чыгармачылык жолдогу азап тозогу бир топ эле кыйын нерсе да. Анан ушул жаатка, ушул дүйнөгө аралашканыңызга эмне түрткү болду? Ушунчалык бир баягы ыр дүйнөсүнө жакын экениңизди качан билип, качан сезип, качан байкап калдыңыз? Рахмат, Кутман таңыңыздар менен. Кече ушул боюнча гезитке интервью бергенбиз, ушул жерде айткам. Мен негизи төрөлгөндө эле ошо атам менен ошо жок, ошо төрөлгөндө баягы эс тартып, сүйлөп баштаганда ошо атам мен ырга жакын экенин сезип, өзүм музыкальный школага барган. Ошо Оштогу Саид Бекмуратов атындагы музыкальный школага барган. Ушул жерде окуганан ошодон бери ырдап келем, кичинемден бери ырдап келем десем болот ошо. Кичинеңизден бери ырга жакынсыз. Учурда окуйсуз? Мектеп окуучусу. Канчынчы класстын окуучусуз? 11 класс. Бүтүрүүчү экенсиз. Бүтүрүүчү. Жакшы жолдо экен, азаматсың, ийгилик сиздерге деген экен. Сиздер дагы? Буга чейин дагы Элимурат байке, көрүнбөй кеттиңиз эле, кандайсыз деген билдирүү келди болчу. Кайда жүрөсүз деген. Кайда жүргөнүм жыйынтыгы бул. Көрүп алгыла деп койбойсузбу? Жакшы.
Даниэлден учурда Даниэлдин канча репертуарында канча ыр козуна канча ыр так айтканда азыр экинчи ыры бүттү буюрса. Бүтүп атат, Экинчи ыры Клип бүттү. тартырып Экинчи ырын азыр жанды ырдап берет. Бул мындай без музыка эле ырдап берет. Алгачкы чыгармасын, ушул клип тартылып аткан чыгармасын, Сезим деген чыгармасын өзүмө таандык. Обону сөзү Жакшылык Жумабеков деген жакшы акынга таандык болгон чыгарма. Анан эфирдин жүрүшүндө дагы аткарып берет буюрса. Ушул азыр эми буюрса биринин артынан бирин жакшы чыгармалар азыр биздин өзүбүздүн планда түзүлгөн. Кандай чыгармаларды аткарат, бул жигиттин өзүнүн стили тандалган, кандай багыттарды баары даяр, Кудай буюрса. Алар даяр болгондо дагы бир мүмкүнчүлүк болсо эфирден келип айтып беребиз, буюрса жаңылыктарды бөлүшүп турабыз. Жакшы. Азыр болсо Даниэлден жандуу чыгарма болсун, Жеңиз ушул. Жандуу үн менен. Жаңы чыгарма бул экинчи ырды кандай жазсак деп студиядан оон жазып отурганбыз да. Анан өзүбүздүн жакшы чыгармачылыкта энебиз бар, Нурлан Насип деген. Ошол келип, анан биргеликте отуруп, ушул Даниэлге бир оон белек кылды. Ошол оонду сөзүн болсо Тимур Салиев деген акын жигит досубуз бар. Ошол жазды. Эми азыр ырдап көрсүн, анан элдер өздөрү жыйынтык чыгарсын. Даниэл мырза, баягы көпчүлүк учурда эфирлерге келип калганда ырчыларыбыз биз эртең менен ырдаш кыйын эле, мен ырдабай эле коеюн, тамагым ооруп атат деген сыяктуу маселеси да жок болуш керек. Маселе жок, эртеден бери даярданып, негизи 6-да тургам мен, 6-дан бери даярданып ойготуп атасыз. Анын үстүнө бул биринчи эфир болгон үчүн мен ойлойм уктабады болуш керек. Жакшы, келиңиздер анда урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңыздарда жаңы шоу бизнесибиздин жаңы көрүнүктүү жылысы келатат. Даниэл мырзадан жагымдуу музыкалык чыгарма сиздер үчүн алып алыңыздар. Күлкүң күн сымал тийген, айтар сөзүңдү билгем, керексиз мен жөнүндө сен, эркем сөз уктуң кимден, керексиз мен жөнүндө сен, сөз уктуң кимден, сөз уктуң кимден. Мен сен деп жүрөмүн, жаным, сени сүйөмүн, назданган жүрөгүң, жаным, сени сүйөмүн, сени сүйөмүн. Браво, баракелде. Эң сонун коноктор сонун музыкалык чыгарма жаңырды. Азыр мындай кылалы, рекламалык кыскача жарнамага кезек берели. Бул аралыкта биз дагы бир аз баарлашабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыскача жарнамадан кийин кайра кезигишебиз. Берүүбүздү улантабыз. Жана биздин студиябызда конокторубуз менен кайрадан эсиңиздерге салып өтөлү, тааныштырып өтөлү. Көптөгөн эл аралык фестивалдардын лауреаты, ырчы, актер, композитор Эмустар студиясынын жетекчиси Кейджи Элмурат жана окуучусу Эмустар Даниэл Канатбековдор бизде конокто болуп атышат. Кандайсыздар деп дагы бир жалабаңыздар сурап коелучу, жарнамадан кийин, музыкадан кийин. Мынакей Акыр клиптен кийин акыр клиптен кийин мана бир топ көтөрүлүп болуш керек. Келиңиз, мынакей Эмустар студиясында бир жаңы долбоор деп атасыз. Ушул долбоор боюнча бир аз токтоло кетсек, атайын кийимдерибизге да ушундай бир логотиптер менен жаңы бир ушундай долбоор баштапсыз. Эмне болгон долбоор, келиңиз, кененирээк айтып. Ушул Эмустардын мисалы кийинүү стили, бий жагы, прическалары, кыскасы бүт бардыгы ушул өзүм көзөмөлдөйм. Карап, тигилген формалары дагы ушул Ванама менен биргеликте келишимибиз бар. Ошолор тигет. Эмесе Эмустардын логотиби өзүнүн бренди менен ар бир формасында ушундай бир өзгөчөлүк камтылган. Даниэл экөөңүздөрдүн ортоңуздарда дагы келишим түзүлгөн, контракттык негизде иштейсиздер, Контракттын негизи 2 жылга деп сүйлөшкөнбүз. Бул эми баягы адамдардын мындай ишеними менен, толук ишеними менен, кагаз түрүндө эмес, азырынча ата энеси менен ооздуки келишим түрүндө. Инсандык сапат менен сүйлөшүлгөн келишим.
Элмурат байке чыгармачылыгыңызга келейик. Кара көзлөрүңүз менен убагында ооруп жүргөн элек жандуу үн менен ырдап бериңизчи суранычы деп. Мынакей күйөрмандарыбыздан сурап. Сен өзүң жазган окшойсуң бул. Жок, мен бул жактан жок дегендечи. Мен бул жактан Элмурат байке, сиз клипмейкер, Эрнест Сыдыков менен бир туугансызбы дейт. Окшошмонбу дебесиз? Менимче окшош эмессиздер, бирок жакындындай окшоштушат болуш керек. Сыдыков мен жакшы катташабыз. Тууганчылык жайыңыз жок. Тууганчылык жайыбыз жок, бирок туугандай мамиле кылышабыз. Бири-бирибизге сый урматыбыз туугандардай. Ошон үчүн окшош болсо керек деп коебуз. Ошондой болушу. Кеңиз Сизден чыгарма болсун анда, э? Кара көзлөрүңүздү суранып өттү. Келечекте кандай ой максаттарың бар? Пландар жөнүндө сурап атат. Мынакей ушул долбоор үстүндө иштейсиз, буюрса. Кудай буюрса. Буюрса. Долбоордун үстүндө жаш мына Даниэль сыяктуу келаткан жаш муундарга биз өзүм мисал келтирем да, биздин убакта дагы жардам берген эч ким жок болгон. Анан ушул конкурс аркылуу Мухтар Атаналиевдин эл ырчысын эл тандайт деген конкурстан чыкканбыз да. Ошол эле Эдил Маматов дегендер. Ошондой сыяктуу бир долбоор болсо, жаштарга бир жеңилдик болсо, азыр чыгыш өтө кыйын да. Мурункудай аз эмес, азыр конкуренттер көп дегендей. Ошондон жаштарга жакшы жагына бир пайда келтирүү да. Өстүрүү. Жакшы. Телегөрүүчүбүздүн өтүнүчүн аткарабызбы? Ырдап бериш керекпи? Кандай чыгармаларды ырдап берсе деген, Телегөрүүчү суранган чыгарманы аткара алабызбы? Деген чыгарманы суранып өттү. Кара көз деген ырдыбы? 2008-жылы, 2007-2008 жылдары чыккан чыгарма ал. Сонда прена. Бир көрүп мен ашык болдум айдай жүзүңө. Бирок жаным жетемин мен жалгыз өзүңө. Жанымдын жармы өзүң, кара көзүң, сагынамын, алыска кетсең жаным, алыска кетсең ардагым. Барекелде. Барекелде. Ыр сураныктар көп өтөт, бирок баарын аткарып бергичеңде убактыбыз дагы кетет экен. Сизден акыркы учурда сиздин жаңы чыгармаларыңызды укпай элебиз да, эмнеге өзүңүз сахнадан бир аз алыстай түштүңүзбү? Акыркы кайсырын уктуңар? Акыркыча бат-баттан чыгарма жаратып турган болсоңуз, буга чейинки. Мисалы ырчылар баягы эмгектенүүнүн дакы үстүндө клиптери чыгып атат деген ойдо. Билбейм, былтыркы жылга 4 клип иштедик. 2017 жылдын эсебинен. 2017 жылдын эсебинен. 3 клипти Анталия, Анкара, Стамбул шаарынан 3 клип тарттык. Натыйжа жаман болгон жок. Жылдын Заманбап клипмейкер клипин алдык. Улуттук сыйлык КТРК Илим Карпыевдин колу менен алдык. Кудай кут кылсын дейли. Анан билбейм, баягы балким маани бербей аткандырсыңар. Балким чыныгы күйөрмандар көрүп атканды, балким да. Балким да. Бирок жакшы иштеп атабыз. Мындай суроо болсун. Устат болуу чындыгында бир оор түшүктүү жумуш да. Мисалы үчүн, анын мисалы өзүңүз айтып атасыз, чачынан баштап, кийиминен баштап, сахнадагы образы, стиль, ар нерсесине көзөмөлдөп мынакей убакта жатып атпайсызбы? Канчалык деңгээлде оор болуп атат? Биринчи, мисалы үчүн, устат болуп, шакирт таптоо, тарбиялоо. Эми чындыгында алганда бул жигит мага чыгармачылык жолдо гана керек эмес да. Бул жашоодо дагы, мисалы үчүн, биз басып өткөн жолду туура эмес жактарын булар басышын каалабайм да. Ошондуктан булар аз жаш балдар. Ошондуктан жашоодо деле баскан турганы, сүйлөгөн сөзү орду менен, бир жерде өзүн алып отуруусу, туруусу, кийинүүсү дегенде, адамдар менен кылган мамилеси баарын карап турам да. Бир гана чыгармачылык керек эмес. Кийин дагы ошо жашоодо өзүнүн ордун таап кете тургандай болуш үчүн. Өзүмдүн баламдай эле мамиле кылам. Эң сонун бар болуңузду эле. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Анда маегибиздин соңунда Даниэль мырзадан бир сонун музыкалык чыгарма суранабыз. Маегибизди сонун дүңгүрөткөн бир музыкалык чыгармабыз менен дискотека кутурсун. Жыйынтыктап берсеңиз, анда келиңиздер. Дагы бир жолу жар салып жарыялап коелу. Кыргыз шоу бизнесинин жаңы жүзү буюрса алдыңыздарда
Эмустар Даниэль Канатбеков. Тосып алыңыздар. Саға деп арнап келген сезімдерім айтылбай қалбас екен. Ажайып açқан гүлім жүрек төгіп өзіңе берем жан ерке. Қараба қарегім қарасаң қан теммен айта албай қалам саған сезімдерім. Өзіңді самай берем, өр жазу арнай берем, жүректе жатқан құлсалықтан мұлам. Махаббат демей белең, жаныңда еритінем, жүзіңде жаңа жылмаюдан мұлам. Sen üçün жашап жүргөн күндөрүмдү жөн эле өткөрбөйүн. Күтүүсүз белек болуп келдиң мага, кетпе эми чүрөктөйүн. Караба карегим карасаң кан темин айта албай калам сага сезимдерим. Өзүңдү самай берем, өр жазу арнай берем, жүрөктө жаткан кулсалыктан мулам. Махаббат демей белең, жаныңда эритенем, жүзүңдө жаңа жылмаюдан улам. Караба карегим карасаң кан темин айта албай калам сага сезимдерим. Өзүңдү самай берем, өр жазу арнай берем, жүрөктө жаткан кулсалыктан мулам. Махаббат демей белең, жаныңда эритенем, жүзүңдө жаңа жылмаюдан мулам. Браво, волчалар дейли. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Ыргынчылык билдиребиз, дагы бир жолу студиябызга келип, сонун ыр белек тартып алып, жашыл маек куруп бергениңиз үчүн бар болсун. Көңүлдү көтөрүп,